İsa dем alış күндөрүнүн биринде фарисейлердин кайсы бир башчысынын үйүнө конокко келди. Фарисейлер Исанын артынан акырын байкап турушту. Ошол убакта денесине сары суу толуп, шишик басып ооруган бир адам Исанын алдына келди. Ошондо Иса фарисейлер менен мыйзамчылардан Дем алыш күнү дарылоого болобу? деп сурады. Тигилер унчугушкан жок. Иса оорулууга колун тийгизип, айыктырды да үйүнө жиберди. Анан тигилерге Араңардан кимиңер баласы же өгүзү чуңкурга түшүп калса, ал дем алыш күнүн экенине карабай, дароо сууруп чыгарбайт деген суроо берди. Алар болсо бул суроого жооп бере алышпады. Конокко чакырылгандар орун тандап төргө өтүп жатышты. Муну байкаган Иса ибарат менен мындай деди. Бирөө сени тойго чакырса, төргө жулунба. Коноктордун бири сенден сыйлуураак болуп калып, экөөңдү тең чакырган адам жаныңа келип, бу кишиге ордуңду бер деп калбасын. Ошондо уят болуп, улагага өтүп барып, олтурганга туура келет. Конокко келгениңде төмөн жакка олтуруп жүр. Сени чакырган киши басып келип, досум, төргө өт дегенде, жаныңдагылардын алдында мартабаң арта түшөт. Анткени ким өзүн өзү көтөрсө, кемсинтилет. Ал эми ким өзүн төмөн кармаса, көтөрүлөт. Ошондон кийин чакырган адамга Иса айтты. Түштө же кечинде тамак жасап, конок чакыра турган болсоң, досторуңду, тууган туушкандарыңды, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып, бергениңди кайтарышат. Ошондуктан жакыр, майып, чолок, сокурларды чакыр. Алар сага кайра кайтарганга эч нерсеси болбогондуктан бактылуу болосуң. Анткени кыяматта адилеттүүлөр тирилген кезде тиешеңди аласың. Иса менен дасторкондун жанында жамбаштап жаткандардын бири ага Кудай падышачылыгынан даамсыза турган адам таалайлуу деди. Иса ага мындай деди. Бир киши чоң той тамагын берип, көп адамдарды чакырат. Тамактанар маал келгенде, чакырылгандарга кулун жөнөтүп, келгиле, баары даяр болду, деп айттыртат. Ошондо баары сүйлөшүп алгандай, кечирим сурай баштайт экен. Жер сатып алдым эле, барып көрүп келбесем болбойт, мени кечирип кой, дейт биринчиси. Экинчиси, 5 жүп өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү баратам, мени кечирип кой, дейт. Үчүнчүсү болсо, мен аял алдым, ошондуктан бара албайм, дейт. Кул ээсине кайра келип, баарын айтып берет. Ошондо үй ээси каарданып, кулуна: тез барда, шаардын аянттары менен көчөлөрүн кыдырып, жакыр, майып, сокур, чолокторду алып кел бул жакка, дейт. Кийин кул ээсине келип: таксыр, буйругуңду аткардым, бирок дагы бош орундар бар, дейт. Жолдорго чыкта, чарбактарды, кашааларды аралап өтүп, адамдарды келүүгө мажбур кыл. Үйүмдүн ичи толсун, дейт ээси. Силерге айтып коеюн,
жанагы чакырылгандардан эч кимиси менин тамагымдан экинчи ооз тийишпейт. Жолдо Исаны көп ел ээрчип келе жатты. Иса аларга кайрылып мындай деди: Ким мага келип, бирок ата энесин, үй бүлөсүн, бала чакасын, тууган туушкандарын, түгүл өз өмүрүн менден артып көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Мени өзүнүн айкаш жыгачын көтөрбөстөн ээрчиген адамда менин шакиртим боло албайт. Араңардан бирөө мунара кургусу келсе, анда ала дегенде отура калып, сарптала турган чыгымды эсептебей, аягына чыгарганга каражаты бар жогун калчабай туруп, ишке киришеби? Пайдубалын куярын куюп алып, калганын бүтүрө албаса, айланадагылар бул кайран баштаарын баштап алып, аягына чыккан жок деп шылдыңдашпайбы? Же бир падыша башка бир падышага каршы согушка аттана турган болсо, келе жаткан каршылашынын 20 000 аскерине өзүнүн 10 000 менен туруштук бере алабы же жокпу? Олтура калып акылдашпайбы? Туруштук бере албаса, каршылашы тээ алыста экенин деле ага элчи жиберип, жан соого сурайт. Ушул сыяктуу эле араңардан кимиңер болбосун, колунда болгондун баарынан баш тартпаса, менин шакиртим боло албайт. Туз жакшы нерсе, бирок ал даамын жоготуп койсо, кайра калыбына келтирүүгө болобу? Болбойт. Анткени ал кыртышка да, кыкка да жарабай калат. Ошондуктан аны ыргытып жиберишет. Уга турган кулагы барлар уксун.